Саламатсыздарбы, илим ышкоздору. Бүгүн илим жана турмуш телеберүүбүздүн кечектеги саны сиздерге тартууламакчыбыз. Бүгүн биздин коногубуз Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын жаңы дайындалган, шайланган президенти, биология илимдеринин доктору, профессор Бекмамат Мырзахматович Жээнбаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Урматтуу илим ышкоздору, бүгүн бизге көптөгөн каттар келип, сиздер Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын жалпы эле Кыргызстандагы илим саясатынын жүрүшү менен абдан кызыгып суроолорду берип келесиздер. Ошондуктан биздин редакция Бекмамат агайдан суранып, бүгүн бир өзүңүз мындай жаңы кызматка келишиңиз менен деп куттуктайлы, өзүңүздүн оозуңуздан кандай жаңылыктар болуп келе жатат, болмокчу, ушул боюнча бир азын-олук кеп кылсак. Ушундай убакытта бизге келип мая курпайын деген мүмкүнчүлүктү бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалоо менен биринчи эле суроо. Мен сиздин өмүр баяныңызды карап, бир нерсеге абдан мындай ынандым да. Ушул эс тарткандан бери эле Илимдер Академиясы системасында иштеп келипсиз. Москвадагы илимий иштериңиз боюнча аны дагы жүрүшүндө сөз кылмакчыбыз. Анда сөз сизде. Бүгүн Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын дагы жагдай кандай? Эмне жаңылыктар бар? Рахмат сизге, ошондой эле урматтуу телекөрүүчүлөр. Рахмат сиздерге ушул биздин жалпы эле кыргыз элинин илимине көңүл буруп, ушул болуп жаткан кандай ийгилик же жетишпегендик ошон үчүн сиздер чакырып, менди түз эфир кылып сурап атканыңыздарда. Биринчиден илимди чынын айтканда мен өзүңүз айтпадыңызбы, жаш кезден бери ушул илим академиясына 88 келген, ошол боюнча Улуттук Илимдер Академиясында жүрөм. Жөнөкөй кызматкерден баштап азыр куда жакында эле президент болуп шайландым. Эми абалы негизи билесиздер, мамлекет кандай болсо, билим деле ошондой болот. Туура. Акыркы убакта өзгөчө могу акыркы 4-5 жылдын ичинде Улуттук Илимдер Академиясына биздин өкмөт, мамлекет, улуу урматтуу биздин президентибиз түздөн түз колдоо көрсөтүп жатат. Өзү Улуттук Илимдер Академиясына 5 жолу келиптир дайы. 5 жылда 5 жол. 5 жолу келиптир. Ошон үчүн мындай биздин жетекчилер, президенттер академиялыкка келбегендер да болгон. Анан бул деген бизге илимпоздордун баары сүй илим жатышат. Туура. Кубаттанып, анан түздөн түз колдоо башталды. Өткөн жылы биздин борбордук здание деп коет, имарат капиталдык түрдө ремонт болуп жасалды. 60 жыл ремонт болбогон. 60 жыл ремонт болбоп капитальный. Анан ичара өзүбүз ар бир институт мүмкүнчүлүгүнө жараша жасап жүрүшкөн баягы. Мындай жөнөкөй элементтер, косметика жасап жүргөн, мындай биринчи жолу. Бул биринчи. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин жетекчилерге, өлкөнүн жетекчилерине, илимпоздордун ыраазычылыгы бул. Андан башка дагы эле биздин айлыгыбыз 100%ке көтөрүлдү. Мындай болгон эмес. Бул дагы жакшы. Кабарым бар. Андан кийин жакында эле акыркы жолу президент өзүнүн фондунан ар бир илимпоздго 15 000 сомдон дагы кошуп берди. Бул дагы колдоо. Андан башка дагы акыркы 2 жылдын ичинде биздин илимпоздорго жанагы каражаттын 3 формасы бар. Биринчи базовый, экинчи проектный, үчүнчү проектный госзаказ, анан грант деп. 3 формасын сунуштап жатышат. Биздин жетекчилерчи ошол 2 формасын проектный боюнча бир 5-7-8 проект уже колдонду, башталды. Колдоо, финансылык колдоо болуп уже. Бул эми бюджет несебинен болуп атабы? Бюджет несебинен. Бул таза бюджет несебинен. Жакшы көрсөткүч да бул. Бул башталды, бул дагы жакшы жетишкендик деп ойлойм. Андан башка эми биринчиден президент болгондо мага жетекчилер түздөн түз мага шарт десем задача. Милдет. Чоң да. Талап коюлат. Талап. Бул өтө оор, конечно. Ошого ойлонуп көрүп, макул болуп, президент болуп келип иштеп атам.
жаман эмес деп ойлойм. Башталышы бул жерде биринчи орунда жанагы биздин жаңы закон, жаңы устав боюнча Илимпостторду жетекчилер, институттун жетекчилери 70-тен ашкандар иштей албайт деген. Эс алууга ошондой эме бар да. Ошол багытта биз бир топ институттун жетекчилерин азыр ал жерде иштеп аткан биздин белгилүү окумуштуулар менен ачыктан ачык сүйлөшүп, баарлашып, сиз эми консультант бериңиз. Илимий жетекчи болуңуз. Анан жетекчилерди жаштарга берели деп бир топ жаштар келип, уже жумуштарын баштап жатат. Эми кандай принцип менен тандалып атат жаштар? Дагы мурдагыдай, илгеркидей бир тааныш билиш. Мен бул ачыгын айтайын да. Анткени мен аралашып жүрөм, мен коомдо болуп аткан сөздү жашырып эмне кылабыз? Туура. Мен ошо масал маалымат каражаттарынан окудум. Мына кечээ эле кечкурун окудум, дагы бир пакет өзүнчө жаштар келиптир. Принциптер кандай болуп атат? Принциптери биринчиден как Илимпост катары. Ооба. Илимпост жашы кайсы багытта иштейт, ошол багыты биздин мамлекетке экономикалык жактан, башка жактан мамлекетке колдоо болобу, ошол жагын ойлоп, конечно, академия наук негизи фундаментальный билим дагы жүрүш керек. Азыркы учурда ошол прикладдык, анан фундаменталдык эки багытта кетип атпайбы? Ошол жагын карап атабыз. Анан ал жетекчинин жанагы менеджерлик мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу? Ошону карап. Бул жерде сиз айткандай баягы туугандар же тааныш, дос, жердеш деген андайды мен башынан эле ага мүмкүнчүлүк өзүм жакшы көрбөйм, чын айтканда. Мен сизди билген киши катары араштап коеюн. Чын эле ошондой ой эме иштеп келдиңиз. Мен аны жакшы билем. Эми мындай да, ар кандай жетекчи болобу, институт жетекчиси болобу, Алтурсун лабораториянын жетекчиси болобу, же улус аңдардуу секция жетекчиси болобу, келип эле каражатка муктаж болот. Мына азыр абдан жакшы айттыңыз да, фундаменталдык илимди унутпашыбыз керек. Ооба, прикладдык илим керек. Академия жасабай ким жасайт фундаменталдык илимди? Мен өзүм фундаменталдык илимдин өкүлү катары ушул сөзүңүз мага абдан жагып кетти да. Эми каржы маселеси, каражат маселеси перманенттүү түрдө болобу, же мурдагыдай бал эпизодикалык эле түрдө болуп калабы? Өзүңөр кандай жашасаңар ошондой болгула деген принцип болуп калабы? Кандай болуп атат бул жагы? Жок, андай болгон жок. Азыр жанагы айтпадымбы? Проекттүү анан грант деп ошол формасы. Проекттүү формасында азыр бизде 8 проект, 6 проект иштеп жатат. Ошол биздин Кыргызстандын ичинде долбоорлор да? Долбоорлор. Мына институт сейсмология, институт машиноведения. Бул жерде 2-3 институт кошулган, анан философия, государство право, биотехнология жана тарых институттары. Буларга ошол проектни түздөн-түз мамлекеттик заказ деп койсок болот. Ошол жерге проект түзүлүп, мамлекет биздин жогорку финансы тармагы министрлиги, башка менен изилдеп чыгып, ошону түздөн-түз азыр проектти иштеп жатат бул убакта. Эми ушул долбоордун каржыланышына эксперттик бүтүмдөр болуш керек да. Аларды кимдер жасайт? Мен бул суроону бекеринен берген жокмун да, себеби чынында эле мамлекет өзү бюджет менен кармап грант берип, андай кылып аткандан кийин, демек мамлекеттин өзүнүн талабы, бир приоритети болуш керек да. Туура. Кандай дейсиз? Ал боюнча биринчиден азыр мен келип эле аркы жылга 27-жылга ошол 3 формасы боюнча проект даярдагыла деп тапшырма бердим. Ошол убакта даярданып жатат. Алар ар бир институт, может, даже лабораториялар өзүнчө бериши мүмкүн. Алар алгандан кийин билесиздер, академияда отделение деген бар. Отделениеден карап бөлүмдөр. Баягы табигый илимдер, техникалык, анан медицина, медицина тоже. Медицина боюнча бир эле институт бар бизде, академиянын составындачы. Бул 3-4 тармак боюнча, анан түштүк бөлүмү, анан жанагы коомдор 4 бөлүм бар, ар бир бөлүмдө ошол чогулган проекттерди отделениенин өзүнүн члендери да, член отделения алар карап чыгат. Карап жүрүп, ошо кайсы проектти президиумга жөнөтсөк болот. Алар андан кийин анан президиумдар, анан керек болсо сырттан да эксперттер. Ошо сырттагы эксперттер чакырып, алар карап чыгып, ошондо бул чын айтканда академияда азыр 19 институт бар да. Анын баарын жылда бере албайбыз. Мен ошондой сунуш кылдым. Жогорку жетекчилер менен да бул жөнүндө мен сүйлөштүм. Жылына жок дегенде академияга бир 2ден лаборатория жасагыла. Ошол перспективный, азыркы күнгө керектүү болуп аткан
ошону жазсаңар 10 жылда 20 лаборатория болот. Ошону проект түзгөндө жөн эле түзбөй, аны мисалы үчүн лабораторияга оборудование болсо, оборудованияга химреактив жана расходный материал, анын амортизациясын, аны ким иштейт, башка коомдогу башка лаборатория, мисалы үчүн университеттерден келип жасай алабы, ошол жасоо керек. Ошонун баарын кошуп, ошол берген мисалы үчүн миллионго бир оборудование алсак, ошол миллионду канча убакытта актайт. Андан кийин анын өзүнчө жанагы финансылык каражат тапканга мүмкүнчүлүк болот. Ошол жагын тактап жазсаңар, ошондо бизге жанагы проекттерди каржылаганга оң болот деп ошондой сунуш кылды. Азыр ошентип даярдап жатабыз. Бекмамат мырза, мындай эле мен дагы өзүм ошо илимде аралашып жүргөн киши катары кийинки жылдарда мени бир нерсе абдан катуу ойлондуруп келе жатат. Бул табигый илимдер, техникалык илимдер, физика математика илимдери. Мынакей Илимдер академиясы 50-жылдарда куралгандан баштап эле физика математика илими, техникалык илимдер абдан жакшы деңгээлдерге эметкен. Өзүңүз дагы Москвадан билим алып, Москвадан коргоп, илимий иштериңизди анан био, геохимик катары сизди жакшы билебиз. Вот ушул багытта бир аз мүчүлүштөр болуп келгенин жашырбай эле айтышыбыз керек да. Ушул багыт мамлекетибиздин илим боюнча приоритетине киреби бүгүнкү күндө? Азыркы учурда приоритетке кирүү керек. Себеби билесиз да, азыр нанотехнология, молекулярный биология, ошол багыттарды өстүрүүбүз керек. Биотехнология. Технология туураңыз, ошол багыттарды. Биз көбүнчө когнитивдик технологияга өтүп кеттик дейм да, сөз менен. Биотехнология да. Биотехнология. Бул багытта мен азыр мындай деп айтайын сизге. Бул багытта чынын айтканда проблемалар көп. Бизде специалисттер жетишпейт. Анын үстүнө материалдык жактан жабдуу дагы кымбатка турат. Өтө кымбатка турат. Бул багытта азыр бизде институт биотехнология деген бар. Ал жанагы эл аралык проекттерден бир топ жабдууларды алган. Ошону өздөрүнүн жаш окумуштууларын чет өлкөдөн барып окуп келип, ошол иштеп атышат. Билесизби, жана 19-жылы ковид болгондо, ошол биотехнологияны жана ПЦР анализдеп, ошонун оборудованиясын тияка апарып, ошол канча өмүрлөр сактап калышты. Лабораториянын жаш окумуштуулары ошого иштеди да. Ушул багытта, конечно, өстүрүшүбүз керек, өнүктүрүш керек. Ар бир мисал үчүн бир мисал айтайын сизге. Мен 18-19 Кытайга барганмын. Кытайдын Академия наукта институт ботаника, зоология, мен биологмун да. Ал жерде ар бир лабораторияда ошо ПЦР оборудование турат. А бизде азыр зарыл болгон буюм катары турат да. Буюм катары турат, ооба, туура. Бизде ошол биздин институт биологияда да бар, ал жерде алышкан, азыр основной оборудование алышкан, жанагы кошумча немелер жетишпей, ошол маселе болуп атат. Алдан да проект жазып атабыз. Кудай буйрса, мен ойлоп атам, биздин мамлекет андай проекттерди колдойт деп. Ооба, бул абдан жакшы. Анан дагы бир маселе, ушул биздин келечектеги мынагы алдыдагы өнө турган проекттер, ошолорго биздин чет өлкөдө жүргөн окумуштуулар, чет өлкөдө өскөн окумуштууларды, ошолорду бизге кантип тартабыз. Ошонун азыр биздин окумуштуулардын чет өлкө кыргыз жарандарынын списогун түзүп атабыз, тизмесин түзүп, ошолор менен баарлашып, сиздер биздин Кыргызстандагы илимге өзүңөрдүн салымыңарды кошсоңор. Мисалы үчүн алар азыр ушунчалык өнүкпөдүбү? Жанагы IT технология. Алдар ошо мисалы үчүн Кембридж университети иштеген да кыргыздар бар экен. Бар. Ошолор ошол жакта туруп эле биздин мисалы үчүн микробиология лаборатория ошол менен байланышып жүргүзсө болот да. Чоң эксперимент. Ошол багытта азыр жумуш жасаганын жатабыз, буюрса. Абдан жакшы. Мен буну өзүңүз абдан жакшы көтөрдүңүз да, анткени бири биздин гениалдуу Асил Сартбаева деген кызыбыз бар. Ооба, билем. Илим жана турмушка мен Лондонго барып тартып келгем убагында, ал кишини. Ал кезде мен депутат элем, бир аз мүмкүнчүлүктөр бар эле. Ошондо ыйлагысы келип айтканда, Илимдер академиясынан ушундай колду таппай койдум. Эл аралык баягындай конференция уюштурганга каржысын деле биз өзү көтөрөт элек. Азыр Лондондун жанындагы Бате университетинде профессор. Керек болсо Нобелдик баягындай лауреаттык конкурстарга катышып атыштыр лабораториясы. Баягы таблеткалардын эмесин жасашат экен да, булар кабыкчаларын жасашат экен. Вот ошого балдар кыздарды тартуу мезгилдин талабы. Мына нанотехнология деп калдыңыз, мен өзүм ошо нанотехнологмун.
бул жерде материалдык техникалык базаны чындайлы. Бирок баары алдыңкы лабораторияларга жетише албайбыз, канча кааласак деле. Биринчиден абдан кымбат, экинчиден алар керек болсо ай сайын өзгөрүп турушат. Ошон үчүн баягы эл аралык байланыш менен, мисалы үчүн кооперация болуп иштөө принциби кандай болуп атат сиздерде? Илгери сөтөрсөндүрүшүндө деле бар эле. Ооба. Мисалы үчүн мен Тарт университетинде ошондо туруп биз Ленинграддын физтех институту менен кадимкидей эле, эми азыркыдай коммуникация жок эле. Бирок чогуу эксперимент жүргүзүшү элек да. Азыр эми интернет аркылуу керек болсо күнүгө жүргүзсө болот да. Вот ушул маселе кандай болуп атат, ушул маселе? Ошо жанагы чет өлкөлүк окумуштар деп атпаймынбы? Жана сиз айткан жана Сатпаева эле? Сатпаева, Асел. Аны да таптык. Ал экинчи спектакта турат. Ошолор менен байланышып, анан бизде болгон жанагы химиялык институтунда, химия жана физиотехнология институтунда ошо менен байланыштырып, ал жерде нанотехнология. Оксфорд университетинде бир жигит бар. Ооба. Ал дагы кафедра башчысы экен, ушундай деңгээлге чыгышкан да. Биз список түздүк, бизде 10го жакын болуп калды. Эми алар менен өз байланышып, алардан суранабыз да. Ушунуңуз жакшы экен да. Тарыхый мисал бар да. Япония 2-нчи дүйнөлүк согушта талкаланганда, алар, мен физиктерди гана айтайын, мен өзүм физик катары. Алар бир 3-4 Америкадагы иштеп аткан физиктер, америкалыктар алып кетишкен да, алдыңкы, мисалы, Юкаваны алып кеткен, Томанага деген, Намбо деген профессорлорду. Ошолор Япониянын Киото, Токио, Сендай, Нагоя университетин кадимгидей көтөрүп коюшкан да. Вот ушул эмеңиз мага абдан жагып атат да. Эми бул жерде дагы бир маселе бар да, билесиз, аларды биздин азыр мамлекетке алып келе албайбыз. Биринчиден биздин карачыбыз жетип, карада жетпейт. Эми перспектива мен ойлоп атам, жана биздин президентибиз Садыр Нуржевич чет өлкөгө окуганга биздин алдыңкы жасап атпайбы? Программа акчаларын төлөп берип атат. Анан мен ойлоп атам, бир уровень, бир определенный этапка жеткенде, может тигилерди бизге келгенге бир келип туруктуу болбосо дагы бир какой-то полставка же өзүнүн консультант катары тартканга мүмкүнчүлүк болор деп ойлоп атам да. Эми баштай берелик. Бунуңуздун бир жакшы жери эмнеде? Ай, мага акча бергиле, мен эмне кылайын, акча бербесеңер деп жашап келдик да. 30 жылдан беричи. А көрсө андай варианттарын мына сиз баш болуп тапса болот экен да. Бул абдан жакшы болот. Эми дагы бир өтө маанилүү маселе, кандай болгон күндө дагы жогорку окуу жайларынын илимий иштери дагы абдан алдыга кетиш керек. Бул талап кылынып аткан нерсе. Биз кээде спекуляция кылып, окуу илимдер академиясы мына институттун университетке бере салалы, тиги университетке бере салалы. Мен түпкүрүмө ушундай нерсе каршымын да. Баягы мөмөлүү даракты мына жерден эме кылып туруп, тиги жерге барып которуп алып, балким мөмөсү көбөйүп кетер. Вуздар менен байланыш маселесинин стратегиялык бир мааниси барбы сиздерде мына жаңы көз караш менен? Жаңы көз караш менен мисал айтайын, бир мисал сизге. Мен өзүм акыркы убакта жанагы радиоэкология, жана уран калдыктары ошол маселе боюнча иштеп жүрөм да. Ошо боюнча бизге кечирип коюңуз, мен дагы ушул 1 жылдан ашып калды. Ошон аракет кылып атам. Сиз менен чогуу бир ушул багытта жумуш апаралык. Долбоор кылсак да болот. Так, ошондо кандай болуп атат? Ошондо мен ойлоп атам, мен убагында Кыргызстанда бир университет Арабаева, мен лабораториям МИФИ болуп, трехсторонний договор түзүп, баягы атактуу МИФИ мененби? МИФИ менен договор түзүп, инженерно физический азыр университет болуп калды. Ошол жерде болуп, мен ал жерде проект бар болчу. Алар ядерщиктер да бар. Бирок ядерщик. Анан эмне подготовка, переподготовка молодых ученых и мирное использование ядерной неме деген бар болчу. Сонун программа. Ошол программа менен мен катышып, магистранттарды даярдагам. Магистранттарды биздин Кыргызстандагы магистранттар онлайн МИФИге, бизди даже МИФИге мугалим кылып оформить этип, бизге айлык төлөп берген. Анан МИФИнин мугалимдери окушат. Анан бүткөндөн кийин 1 ай барып, аягында МИФИден практика өтүп, ошентип келишкен да. Анан 2 диплом алышкан. МИФИники, анан биздики да болгондо. Ушул багытта мен ойлойм, азыркы биз негизги бир маселенин бирөө, себеби билесиз, энергетика проблема болуп атпайбы бизде? Биринчи орунда. Орто Азияда. Биринчи орунда. Дүйнө жүзүндө. Ушул болгондо бардык түрлөрү, гидроэнергетика, атомдук энергетика,
күн энергетикасы. Туура. Биздин мамлекетте өзгөчө курс турат, билесиз. Да. Бул багытта биздин жетекчилер бир топ жакшы жумуш жасап атат. Ошонун бирөө ядерный электростанция курабыз деп, АЭС курабыз деп биздикилер кол койгон. Ошол багытта мен жанагы сиз иштеп аткан азыркы институт факультет физика менен дека менен сүйлөшүп, биз трехостронный болуп, мен кат жазгам официал түрдө. Самат Токтогонов сиздик кат жазып, Росатомго, МИФИге. Ошол жактан бир биздин чогулуп бир жумуш кылалык, биз специалисттер даярдаганга жардам бергиле депчи. Анан сиздин декан менен сүйлөшкөндө биз биринчи баштайлык магистранттар деп. Ошол багытты жылдырышыбыз керек. Себеби биз штучный даярдаш керек да. Штучный, антпесе билесиз да, ядерчилер жөнөкөй эмес. Ошол нормально эле, бул дүйнө жүзүндө ошондой. Ошол багытта жумушту алып барышыбыз керек деп ойлойм. Эң сонун экен, мынакей менин жүрөгүм кубанып. Бир мисал бул. Ошол атом өндүрүшү, мына Росатом, Өзбек атом, Казак атом деп биздин Кыргызстанда эле бул болуш керек. Каалайбызбы, каалабайбызбы, гидроэнергетиканын ресурсу кандай болуп бараткандыгын сезип атабыз. Билип атабыз. Эми баягы альтернативдик кайра жаралуучу, кайра калыбына келүүчү энергетиканын деле жактары бар экен. Бирок атом деген бул атом да. Атом деген бул уран өзүбүздөн чыгып атса, торий өзүбүздөн чыгып атса, бул жагынан анан ошол атомдук электростанциянын айна чекесине да караганда баягындай бир спекуляциялар жүрүп келет. Бул эми саясат. А бирок андай нерседен коркпой эле, утурлай чыга калып эле жасоо биз илимпоздордун милдети катары сезип атам да. Биринчиден бул абдан жакшы. Эми коомдук илимдер боюнча кандай приоритеттер болуп атат? Бул дагы конъюнктуралык илим деп кээде аларга тийишип калабыз, бирок булар коомдун алдыга жылышына, деңгээлин көтөрүшүнө чечүүчү роль ойногон нерселер да. Бирок конъюнктуралык илимдер болуп кеткени, мына мен айтсам боло берет да. Бул багытта мен ойлойм жанагы оңгу жол деп жаңы биздин мамлекеттик улуттук идеология кабыл алынбадыбы? Ошонун башында биздин тарыхчылар, тилчилер, философтор ошолор турат да. Бул багытта жакшы жумуш алып барып атат деп ойлойм. Академиянын кызматкерлери катышты да, Түздөн-түз академиянын кызматкерлери ошол оңгу жолдун негизин түзгөн академиянын кызматкерлери. Ошолор түзүп, биздин жетекчилер кабыл алып, ал ошол багытта бир топ жумуштар жүрүп жатат. Эң жакшы экен. Бекмат мырза, бизде эми убакыт аз калып атат. Мынакей 25 убактыбыз өтүп кетти. Азыр 1,5 мүнөт убактыбыз бар. Сиздин биринчиден дагы бир жолу куттуктап, анан кийин ушундай бир чоң түйшүктүү ишиңизге ийгилик каалашыбыз керек. Баарыбыз колдоп турушубуз керек. Анткени Илимдер академиясынын кадамы арышынан көз каранды болот. Баардык окуу жайлардын илимдери деле буну биз жакшы түшүнүшүбүз керек. Сизге 1 мүнөт эркин микрофон анда бир илимпоз жаштарга, жалпы эле эмеге коомчулукка кандай кайрыласыз? Биринчи рахмат сизди чакырганыңызга. Жалпы биздин илимпоз илим академиянын илимпоздордун атынан кайрылат элем. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, илими жок жашоо жакшы болбойт, өспөйт, өнүгүү болбойт. Ал бул баарыбызга белгилүү. Ошол себептен негизи эле илимге, билимге азыр мамлекеттин деңгээлинде чоң көңүл бурулуп атат. Колдоолор башталды, өзгөчө жаштар келсе, иштесе, аларга ушунчалык мүмкүнчүлүк жанагы президенттин алдында стипендия кылып коёдубу. Чет өлкөгө барып, канча 50-100 миңдик долларга төлөп берип атат. Ошолорго катышып, чет өлкөдөн жакшы окуп келип, биздин Кыргызстандын илимин, билимин көтөргөнгө сиздерди чакырат элем. Рахмат. Албетте, бул абдан түйшүктүү иш, уюштуруу иши абдан чоң, баягындай бир талантты, керек болсо саясий эркти талап кыла турган жумуш. Ошондуктан биздин жалпы эле илимпоздордун эң негизги мындай жөнөкөй тил менен айтканда командири катары сиздерге ошо биринчиден чың денсаулык каалоо менен, менимче катуу аракеттин натыйжасында гана илимди көтөрө алсак, анан илим өзүнүн түшүмүн бере баштайт. Урматтуу илим ишкобоздору, илим жана турмуш теле берүүсүнүн кезектеги саны сиздерге тартууладык. Бүгүн биздин коногубуз Кыргызстанда белгилүү окумуштуу биология илимдеринин доктору,
профессор, Кыргыз Улуу Тилдер Академиясынын президенти жана мүчө корреспонденти Бекмамат Мырзахматович Жээнбаев болду. Ушуну менен биз кезектеги илим жана турмуш телеберүүсүн силерге тартуу кылдык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.